Өткөн сабактарда сиздер менен намаз жөнүндө өтүп атканбыз. Намаздын ичинен биринчи даратты айтабыз. Дараттан биринчи жанагы ажатканага барып, ошол ажатканын адебин, сүннөттөрүн баарын айттык. Анан даратты баштадык. Дарат ала турган сууларды айттык. Дарат деген эмне десек, дарат ошол намаздын астынан же даратсыз уруксат болбогон ибадаттарды кылыш үчүн алына турган дарат экен. Дарат тазалайт. Эгер жөн эле ниети жок дарат алынса, мисалы адам жөн эле сууга түшүп чыкса же дарат алып койсо, ниетинде атайын намаз окуйын ушул дарат менен же Куран кармайын дебей, анда тазалоочу болуп эсептелет дарат. Бирок ибадат болуш үчүн сөзсүз ниет керек экен. Ошондо дараттын парзы 4 болду. Бетти жууш, колду чыканакка чейин жууш, башка масх тартыш, анан бутту жууш, кызлашка чейин. Сиздер менен бүгүн дараттын сүннөттөрүн өтөбүз. Дараттын сүннөттөрү ва сунанил вуду юсанну фил вудуи 18 шей'ан. 18 сүннөтү бар дейт. Бул китептердеги Нурил Идахтагы айтылган 18 сүннөт бул чектөө үчүн айтылган эмес. Талабаларга жана илим алуучуларга жеңил болуш үчүн 18'ди айтып койду. Бул так сан эмес, башкача айтканда. Демек 18 нерсе бар экен сүннөт. Эми алардын эң биринчиси гаслул ядайн иля ар-русгайн. Колду биринчи мол билекке чейин жууш сүннөт экен. Колду билекке чейин жууш сүннөт. Колду билекке чейин жууштун сүннөтүнүн максаты Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Идастайқада ахадукум мин манамихи, эгер силердин бирөөңөр уйкусунан ойгонгон болсо, фала ягмис ядаху фил инаи хатта ягсилаха. Анда колун жуумайынча идишке колун салбасын дейт. Мурун идиштер чоң болуп, анан надисат колу болуп калса, чоң бир идишке колун салса, ал надисат болуп калышы мүмкүн. Дарат алганда, мисал кол менен сузуп ала турган болсо, ошондуктан биринчи колун жууп алсын деп атат. Бул эгер уйкудан турсаңар колду жуугула деген маани чыкты да. Бирок сөзсүз эле уйкудан тургандан кийин жууш керекпи? Же уктабаса деле кол жууш сүннөтпү десе, алымдарыбыз айтат, негизи эле дарат алаардан мурун ушул колду билекке чейин биринчи колду тазалап алыш сүннөт. Анткени калган дене мүчөбүздү колубуз менен жуйбуз. Ошондуктан кол аспап биринчи таза болуш шарт болду бул жерде. Түшүнүктүү? 18 сүннөттүн эң биринчиси колду билекке чейин жууш. Экинчиси ат-тасмия. Аллах Тааланын атын эстөө, бисмилла деп айтуу. Бисмилла деп айтканда, мисалы хадистерде келет, бисмиллахил азим валхамдулиллахи ала динил ислам дейт. Улуу Аллах Тааланын аты менен жана Аллага ушул динди ислам динин берген Аллага шүгүрлөр болсун деген мааниде. Сүннөт. Сүннөт өз эмне? Сүннөт деген сөздүн мааниси бул жол. Тарикат экен. Тарика, сүннөт экөө бир мааниде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дин тутумун сүннөт дейбиз. Пайгамбарыбыз кээ бир кишилерди ибадат катары дайыма кылып, ошол ибадатка башкаларды үгүттөп, бирок кээде таштап, кылбагандарды жемелебеген ибадатты сүннөт дейбиз. Пайгамбарыбыз дайыма кылат, таштабайт, кээде таштап коюшу мүмкүн, анан кылууга чакырат. Бул сүннөт сунна муаккада деп аталат, бекем сүннөт деп. Бирок көбүнчө сүннөт деген сөз ушул бекем сүннөткө барат. Анан сунан заваид деп коет, кошумча сүннөттөр. Алар кандай десе, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки нерсе бар. Биринчиси, инсан катары кылган, табияттан кылган нерсеси кошумча сүннөт болот. Мисалы Пайгамбарыбыз кандай баскан, эмне тамактар жеген, чачын кандай койгон, кандай кийинген, мисалы ушул Пайгамбарыбыздын кадимкидей эле адамдык сапаттарынан улам кылынган амалдар сүннөт заида болду, кошумча сүннөт. Же бир ибадат болот, ошол ибадатты Пайгамбарыбыз такай дайым аткаргандыктан анын адаты болуп калганда, мисал тахаджутту Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таштаган эмес. Демек тахаджуд намазы кошумча сүннөт болду. Андан башка дагы нерселер бар. Эгер ибадат деле дайыма Пайгамбарыбыздан аткарылса, Пайгамбарыбыз аткарса дайыма,
анда анын адаты болуп калса, анда кошумча сүннөткө кирип калат экен. Ошондой эле мисалы кээ биркилер айтат, жанагы экинчи күнү, анан 4-чү күнү орозо кармоо сыяктуулар. Биз азыр бул жерде бекем сүннөттөрдү айтып атабыз. Сунан Заваид, ошол дааратта 18 экен. Анын биринчиси колду жууш, экинчиси бисмилля деп айтыш. Бисмилля деп айтканда башында айтат: Бисмиллахил азим валхамдулиллахи аля динил ислам деп. Анткени амал бул бир амал болгондуктан эң башында айтат. Жегенде андай эмес да, тамак жегенде биз бисмилля десек, башында айтсак сүннөт болот. Бирок тамак жеп алып, унутуп калып, кайра бисмилля фил аувал вал ахир десең, сүннөт аткарган болуп эсептеле бересиң. Ортосунда айтсаң делечи. Бирок даараттын сүннөтүн аткарыш үчүн башында аткарыш керек. Башында бисмилля деп айтыш керек экен. Башында дегенде качан кол жууп баштагандабы десе, алдындарыбыз айтат, жок, жанагы атайын бошонуп келиш үчүн дааратканага барат го, истинжага. Ошондо бисмилля деп айтат экен. Көңүлдөн жүргүзүп коебуз, бисмилля деп айтасыз, ичине киргичек, дааратканын ичине киргичек. Ошондо бисмилля деп айтыш сүннөт болду. Экинчиси ас-сивак. Сивак деген мисвакты айтып атабыз. Тишти жанагы тазалоо, фиптидаихи башында, даараттын башында. Валау бил усбуи инда факдихи. Эгер мисвак жок болуп калса, анда колу менен болсо дагы оозун тазалоо дейт. Даараттын башында. Мисвак деген атайын мындай тамырдан жасалган тиш тазалагыч жыгачтар бар, аны баарыбыз эле билебиз. Ал ибадат катары колдонулат. Оң кол менен кармалат, анан тиш мындай болсо үстүнөн астына. Мындай кылгандар дагы бар, бирок туурасы ушундай дейт. И дааратка чейин болот экен да бул. Анткени даараттан кийин болсо тиш канап кетиши мүмкүн мисалы. Кээ биркилер бар, чөнтөгүнө салып алат, көкүрөк чөнтөгүнө. Сапка турушат намазга. Анан имам Аллаху акбар дегенге чейин тишин жууп туруп, анан Аллаху акбар дегенде коюп туруп аркасынан уйуйт. Ушул биздин азыркы мазхабта мисалы туура эмес болуп атат. Эмнеге? Анткени ал даарат учурунда кылына турган нерсе. Көчөдө дагы элдин көзүнчө кыла турган нерсе эмес. Бир учурлар болгон, азыр деле кээде кездешип калат, көчөдө жүргөндө кылышат кээ-биркилер, желдердин астында отуруп, балким ал маданиятсыздык болушу мүмкүн, бирок негизи ордо ошо даарат алып атканда экен да, кыскасы. Оозду тазалаш максатында. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын айткан көптөгөн хадистери бар. Сивак жөнүндө, мисвак жөнүндө. Алардын бири пайгамбар алейхиссалату вассалам мындай дейт: "Лаула ан ашуққа аля уммати, лаула ашуққа аля уммати." Эгер менин үммөтүмө оор болбогондо дейт пайгамбарыбыз, "Ламартухум бисивак инда кулли салатин." Анда ар бир намаздын астында мисвакка буйрумакмын. Тишин мисвак кылып жуугушка буйрумакмын дейт. Буйруду пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Буйруган жок. Себеби үммөтүнө оор болуп калат. Демек кылган сүннөт болуп калат экен да ошону. Анан биздин устаз доктор Юсри Рушди Жабыр устаз ушуну көп айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда дагы жанагындай кээ бирки өкүмдөрдү берүүгө шариятта Аллах Таала ушундай уруксат берген дейт да. Анан үммөтүнүн гамын ойлоп, үммөтүнө оор болбосун деп кээ биркиде ушундай мисал жеңилдетүүлөр болгон пайгамбарыбыз тараптан. Бул Аллах Таала берген, албетте пайгамбарыбызга укук болуп атат. Эми мисвакты айттык. Эгер мисвак жок болсо, эми кол менен жуусун дейт. Кол менен дегенде ушул ортоң колу же бул кол менен, бул бармагы менен жуйт. Ушул маселеде негизи мисвак өтө зарыл болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка бир хадисте мындай дейт: "Ас-саваку мутаххиратун лил фам, мардатун ли робб." Мисвак кылуу тишти тазалоо. Оозду тазалоочу болот, Раббини ыраазы кылуучу болот дейт да. Аллах Тааланы ошол менен ыраазы кылат экенбиз, жана оозубузду тазалайт экенбиз. Башка бир хадисте мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Юджзу минас-сиваки ал-асаби'." Мисвактын ордуна ушу кол менен жууш, манжалар менен өтөт дейт пайгамбарыбыз. Мисвак жок болуп калса, колубуз менен албетте тиштерибизди аралап жуйбуз. Эми азыркы күндөгү маселелерчи, мисалы зубная щетка бар, анан паста бар да. Ошол мисвактын ордуна өтпөйбү десе, туурасы өтөт. 5 маал намазда болбосо да негизи мисвактын ордуна өтөт. Анткени биздин факихтер аялдарга болгон фатвасында мындай деген да, мисалы: "Ва якумул алаку мaqamahu lin-nisa li riqqati basharatihинна." Аялдардын денеси
териси назик болгондуктан аларга кол менен жууштун ордуна сагыз чайноого уруксат берилген дейт. Сагыз чайнаса оозду жууду деген өкүм берилет экен. Ошол илгерки заманда айтып атат. Алак депчи, биз мисалы кичинекей кезибизде энем сагыз чайнасак эле уруша берет эле да. Боюнда бар катындар эле чайнайт, эмнеге чайнайсың депчи. Ал кезде кара бир эсимен чыгып калды, кара бир нерсени кара жыгач деп коет эле. Сары майга аралаштырып берет болчу энелерибиз. Биз көрсө илгертен бул нерсе бар экен, аялдардын тишин тазалаш үчүн экен. Бирок бул жерде аялдарга эле тиешелүүбү сагыз десе жок, эркектерге да тиешелүү. Бирок аялдардын маселесин айтып аткан себеби аялдардын кожасы назик болгондуктан жанагы тиши катуу тийип сызылып кетпесин деп, мындай грубый болуп калбасын деп, ошол сагызга уруксат берген экен. Карасаңыздар, фатвада эркекпи, аялбы, анын назиктигине, эркектигине каралып туруп фатва берилет. Эми, демек илгерки алымдарыбыз аял кишиге мисвак жок болсо сагыз чайнаганга уруксат берип тазалаш үчүн оозду. Демек, бүгүнкү күндө деле зубная щетка, паста менен анан жанагы кадимкидей эле сагыздар уруксат берилет да. Бирок албетте кээде адепсиздик болуп калышы мүмкүн, коомдо эгер чайнаса. Кийин биз 18 сүннөттү айтып атабыз. Биринчиси колду жууш болду, экинчиси бисмилля деп айтыш болду, үчүнчүсү тишти жууш мисвак менен, андан кийин даарат башталды. Ушул дааратты биз вал мадмадату саласан валау би гарфатин. Дааратта колду жуугандан кийин мадмада кылабыз, тишти жууганда деле албетте суу алабыз да. Ошо оозго суу алууну мадмада дейт арабча. Оозго суу алганда бир жолу алса дагы жок дегенде сүннөт болот. Эми вал мадмадату саласан дейт. 3 жолу алыш сүннөт болот. Бирок сууну алганда могул нерсени мынтип гарфа деп коет, чөмүч арабчасы, мисалы бир ууч суу алды. Ошол суу көп да ичинде. 3 жолу ушул эле суудан алса болот экен, же 3 башка суу алса болот экен да. Бирок бизде мадмадага өзүнчө, оозго, анан истиншакка, мурунга өзүнчө алынат. Башка мазхабтарда оозго, мурунга бир алат да, Шафии мазхабында мисалчы. Бизде оозго өзүнчө алат экен, анан бир колдо болсо да, бирок 3 жолу алып, 3 жолу чайкап, 3 жолу жанагы чыгарыш сүннөт болуп атат. Вал истиншаку би саласи гарфат. Анан истиншактан кылат. Истиншак дегенде мурунду мындай бышкыруу, аны 3 жолу эми 3 башка суу алып, 3 жолу алдан бышкырат. 3 жолу суу алдат, айырмасы ушундай болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тавалда би мадмадатин саласан." Пайгамбарыбыз даарат алганда 3 жолу мадмада кылды дейт. Оозун чайкады. Вастан шакка саласан, анан 3 жолу мурдун чайкады. Я худу ли кулли вахидатин маан жадидан. Ар бир жолкусуна өзүнчө жаңы суу алды дейт пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Ошол жакшыраак экен. Демек, мадмадада бир эле суу алсаңыз болот, истиншакта 3 жолу суу аласыз да. Кийинкиси вал мубалагату фил мадманати вал истиншак ли гойри соим. Орозо болбогон адамга мындай мубалага кылуу, ашыруу анда сүннөт болот экен. Мурунга жумшак жери бар го, бассаңыз мындай жумшара турган. Ушул жерге суу жетсе болду да. Кээде кышында үшүп калганда нары мубалага кылып тартып жиберет. Бир туугандарыбызчы, ошондо бул жакка жеткенде адам гаймарит болуп калышы мүмкүн. Улам эле муздак сууну тартып берип. Ошондуктан шарият ушул жумшак жерге эле бир аз суу жетип анан бышкырса болду. Бирок ушул жакка жеткириш эгер зыян болбосо же орозо болбосо, анда сүннөт. Гаргарада дагы оозго суу алгандан кийин ушул тамакка кекиртекке жеткириш дагы сүннөт болуп эсептелет экен. Жана мисвак эмеде унутуп калыптырмын. Мисвакта тишти жуугандай эле тилди дагы жуушат да. Тилди кадимкидей эле мисвак менен жуйт. Азыркы кезде эми щеткалар бар, щетка менен жуйт, ал дагы сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ида тахара ахадукум фальязкур исмаллахи алейхи фа иннаху ютахиру жасадаху куллаху." Ким эгер даарат алса, анда Алланын атын айтсын, бисмилля деп айтсын дейт. Анткени ошол даарат алганда башына бисмилля деп айткан сөзүңүз денеңиздин баарын тазалагандай өкүм болот экен, сооп болот экен иншалла. Андан кийин ва иллам язкур исмаллах алейхи, эгер Алланын атын айтпаса даарат аларда, лам ютахир минху илля ма марра алейхил ма, анда суу тийгенден башка жерин жууган болуп эсептелбейт. Бисмилля десеңиз толук жуугандай болот экенсиз, сообу. Эгер бисмилляны айтпасаңыз, суу тийген жерде эле жууган болот экенсиз. Файда фарага мин тахурик, анан бүткөндөн кийин келимени айтат, ал дагы эмелер бар иншалла. Азыр айтабыз аларды. Эми мубалаганы айттык.
Мубалағаны айттық. Мубалағада мындай хадис бар. Бәлиғ фил мадмадат вал истиншақи илля ан такуна соима. Сен Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты сахабаға, мадмада қылсаң, оозуңду чайқасаң, истиншақ қылсаң, мурдуңду чайқасаң, анда жеткире чайқа, егер орозо болбосоң дейді да. Орозо болсо ачылып калышы мүмкүн, ошон үчүн мубалага кылбайт. Анан оорукчан болсо, же суук болсо аларды айттыгы зыян тийип калышы мүмкүн. Мурду кармап калса демал албай, сүйлөй албай калышы мүмкүн. Ошондо могул жумшак жерине жетсе эле болду. Негизи эле суу тийгизген зыян болуп атса, кээде могул мадмада менен истиншак кылбай деле койсо болот да. Анткени бул сүннөт болот, парз болбой атат. Мурдуна суу алба, сеники күчөшүп кетет, гаймаритиң десе, анда эгер жылуу суу жок болсо, кылбай койсо, эч нерсе болбойт, кечиримдүү болот. Ва 8-нчиси, 6-нчы, 7-нчисин айттык азыр. 8-нчиси. Ва тахлилу лихятил каффа би каффи маин мин асфалиха. Калың сакалды колу, ным колу менен түйүнөн тахлил кылуу, аралатуу дейт. Ошондо мындай кылып түйүнөн өйдөгө аралатат. Андан кийин кайра оңдоп коет. Ушул дагы сүннөт болуп эсептелет экен. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсени кылган. Мындай хадис бар. Анна наби алейхиссалату вассалам кана юхаллилу лихьятаху. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сакалын мындай аралаткан дейт колу менен. Кийинки сүннөт ва тахлилу асаби, колдорду аралатуу. Жууганда жөн эле мындай жуу койбойбуз да, колубузду аралатабыз, биринин үстүнө арасына киргизип. Бул жерде асабияны жалпы айтты да, манжаларды аралатуу. Анан буттуу манжалары бар, колдуку бар. Ошондо колдукун кол менен аралатабыз, а буттукун болсо, мисалы, сол бутту жууп атканда сол бут менен кармап туруп, ичи жагынан, анан оң бутту жууп атканда, сол бутту жууп атканда сырты жагынан аралатсак болот. Кимге кандай ыңгайлуу болсо болду. Бутту сол кол менен жууш мустахаб да, жакшыраагы. Бирок айласы келбей атса, же бир нерсе мындай неудобный болсо, оң кол менен жууса уруксат, бирок негизи сол кол менен жуулат. Мындай күнөө болбойт деген маанинде болот да. Эми кийинкиси ва таслисул гасл, 3-3төн жууш. Жууганда денени 3 жолдон жууш. Жуулган нерселерди мас тартылган денени 3 жолдон мас тартпайт. Анткени масты 3 жол тартса, жууду деген атка конот да. Ошондуктан жуула турган жерди 3 жолдон жуйбуз. Суроону кийин акырында беребиз. Эме эстеп туруңуз, азыр унутуп калбай. 11-нчи вастиабу раси бил масхи марратан. Биз айттык, парз болгон мас бул баштын 4төн 1-ин масх кылуу. Кол тийген жерди мындай кылып мас кылуу, бир сүртүп. Эми сүннөт болгону кандай? Сүннөт баштын баарын мас кылуу. Ошо баштын баарын масх кылып мас тартуу бул сүннөт болуп эсептелет экен. Мас тартканда эсиңиздерде мындай кармайбыз колду. Бул экөө суу болуп туруш керек. Анан моол менен аркага алып келебиз. Бул жагы менен астына, анан бул менен кулакты могу ракушкалардын аркасында кылып мас тартып коебуз. Сүннөт толук аткарылат иншалла. Кийинки сүннөт аддалик. Далик деп сүртүү. Мисалы, сууга түшүп чыктың, бул жериң суу болду, же жөн эле сууну мындай кылып агызып койдуң. Дарат алдыңбы? Алдың болуп эсептелет. Бул жакка чейин суу тийсе. Бирок сүннөт ошону сүртүү үстүнөн. Түшүнүктүү, сүртүү. Вал вила маселесинде. Вила деген бир дене кургагычак, экинчи денени жууш да. Мисалы, бетти жуудум, анан колду жуудум, мас тарттым, бутту жууш керек болот, суу тамчылап атат. Биринчи арчынып алып туруп, анан мисалы айрыкча кафелерде болуп калса же мындай мечиттерде болуп калса тезирээк чыгыш үчүн полотенце менен арчынып алып туруп, анан бутту жуусам болобойбу десе, негизи уруксат. Бирок жанагы баарын бүтүрүп туруп арчынган жакшыраак. Маселе мындай. Бут баарын жуудуң буттан башка. Бутуңду бир топтон кийин, мисалы жуунуп туруп, атайын ыңгайлуу жерге барып турган бутуңду жуутасың, ага чейин өзү эле кургап калды денең. Ушунда кандай болот десе, сүннөттү таштаган болот. Күнөө эмес, даратың жарай берет, бирок сүннөттү таштаган болот. Ошондуктан биринчи жуулган дене кургагычак, экинчисин жууш вила деп коет, ушул сүннөт экен. Түшүнүктүү эле иншалла. Эме маселесинде могул жерде Абдул Фаттах Абугудда шейхибиздин бир айткан жакшы сөзү бар экен. Ушуну айта кетейин сиздерге. Ал муслиму мад'уун илал истивак. Мусулман дейт.
баягы истибак мисвак менен оозун жуушка мындай мусулмандан талап кылынган дейт да, жактырылган дейт шарият тарабынан. Качан индал истиқаз миннан наум, уйкудан турганда, ва фил вуду, дарат алып атканда, жанагы айткандай, ва кабла сала, намазга чейин, ва инда кираатил Кур'ан, Кур'ан окурда дегенде, мисалы Кур'ан окурда дарат алып жатканда болот да. Анткени мисалы жагымсыз нерсе жесе, тамеки чексе, же башка нерсе болсо, же чеснок жесе, Кур'ан окуганда периштелерге азажет кирип коет да, кыйнап коюшат. Анткени периштелерде адамдагы болгон нерсе жок. Адамда илимди кабыл алуу күчү бар да, Аллах Таала адамга илимди кабыл алуучу кылып жараткан. А периштелер окуганды билбейт. Алар Куранды окугусу келгенде адамдарга келип угат. Ошол кезде сен Куран окуп атканда оозуң жыттанып турса, алар кыйналат. Ошон үчүн оозду Куран окуурдан мурун мисвак менен жууш керек болду. Анан түндөсү намазга турганда, тахажжудка, мисалы жума намазга барарда, айт намаздарына барарда, жанагындай Аллах Тааладан жамгыр жаап, же токчулук болсун деп сурарда, күн тутулганда, ай тутулганда, жаназа намазга барганда, оозго жыт калтырган нерсени жегенде ушулардын баарына тиш жууш сүннөт болот экен. Бир нерсе жедиң, пияз жедиң, башка нерсе жедиң, же ошонун жыты кетпей атат, барып тамак жеп бүткөндөн кийин оозу чайкап коюш сүннөт болот. Же бир нерсе ичкенде ошондой жыт калтыра турган нерсе. Анан кызыгы ва инда духули раджули ала манзилихи, эркек киши үйүнө кирип баратканда дейт да, үй бүлөсүнө кайтканда. Анткени балдары келет, аялы бар, оозу жыттанып турбаш керек болот да. Ошон үчүн да жанагы тамеки маселеси, насвай маселеси динибизде такыр жактырбайт, макруh тахриман, арамга жакын макруh. Ооздогу эмени бузгандыгы үчүн, жыт болгондугу үчүн. Ва хуружух минху, үйдөн чыгарда, башка адамдар менен жолугат мисалы. Анан тиши саргайганда дейт, оозунун дамы, оозунан дам чыга баштаганда, дам эми кээде тиш ооругандан чыгышы мүмкүн, же ашказандан чыгышы мүмкүн. Эки учурда тең ачка болгондо дагы чыгышы мүмкүн. Мисвак менен тазалаш жакшы экен. Шафий мазхабында орозо туткан адам түшкө чейин оозун жууса болот дейт. Түштөн кийин жуубаган жакшы, анткени пайгамбарыбыздын хадиси бар го, жанагы орозо кармаган кишинин жагымсыз жыты оозунан чыккан. Ал жанагы эмне дейт эле? Мистен жакшыраак деген хадис бар, эсиңиздерде? Ошондо биздин мазхаб ушул хадисти мындай деп жооройт да, түшүндүрөт. Бул жерде сообу жөнүндө айтылат. Бирок жагымсыздыгы жагымсыз экен факт да. Ошон үчүн орозо кармап жаткан адам болсо деле, түштөн кийин оозун жууса деле шарият уруксат мисвак менен. Андан кийин көп сүйлөбөй жүрсө дейт, же ачка болсо ушулардын баардыгы бар кыскасы. Адамдар чогулган жерге барганда булардын баарында ооз жууш жакшы болуп эсептелет. Мустахаб болуп эсептелет. Биз канчасыга келдик? Башка мас тартууну айттык. Ва масал узнейн вала би маи рас. Анан кулакка мас тартуу дагы сүннөт экен. Баштын суусу менен болсо дагы дейт да. Башкача айтканда, сиз башка мас тарттыңыз, колуңузда дагы деле нымдуулук бар да, ошол менен кулагыңызга мас тартып койдуңуз. Ошол дагы сүннөт. Ва даликти айттык, валан айттык, ания, ниет. Ниет маселеси боюнча, бул жерде ниетти сүннөткө кошуп койду. Имам Ашурун Булали Нурул Идах китебинде ниет бул сүннөт болуп атат. Ушул маселе боюнча аалымдарда кайчылаш пикирлер бар. Мисалы, Имам Кудури өзүнүн Мухтасар китебинде бул мустахаб дейт. Ниет кылыш мустахаб дейт да. Шархил Викаяда буну сүннөт дейт. Азыркы могул китепте айткандай. Бирок кийинки китептерде мисалы парз деп келет. Бирок парз деген сөздүн мааниси мындай. Мисалы Дурул Мухтарда парз деп келет экен. Асабан юқала би аннаха шартун фи каунил вудуи ибадатан ла мифтахан лис-сала ва хуа шартун фи каунил вудуи ибадатан фақат. Бирок Ибн Абидин кыскасы парз дегендерге мындай деп түшүндүрөт да. Кайсы аалым ниет кылууну парз деди Ханафи аалымдардан? Ибадат кылыш үчүн даратты. Дарат намаздын ачкычы болот ниетсиз деле. Бирок ибадат болот бир гана ниет менен да. Анткени адат менен ибадатты айырмалаган нерсе ниет гана. Ошондуктан эгер кылып аткан амалың ибадат кылуусуң келсе, анда ниет айтышың фарз деп атат. Ошондой мааниде айтты. Болбосо ниет же мустахаб деп келген Ханафи китептеринде, же сүннөт деп келген азыркы айтылгандай. والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه. Анан тартип тагын сүннөт экен. Тартип кандай? Биринчи колду жууш, анан бетти,
чыкканакка чейин колду, анан мас тартуу бутту жуу. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт. Ал-Маида сүрөсүнүн 7-аятында Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману иза кумтум илас-салаа. О иман келтиргендер, эгер намазга турсаңар, яғни намаз окуңар келсе, фагсилу вужухакум ва айдиякум илал марафиq. Анда беттериңерди жуугула, колдоруңарды чыкканакка чейин жуугула, вамсаху бируусикум. Анан башыңарга мас тарткыла, ва аржулакум илал каабейн. Кызлашка чейин бутуңарды жуугула деген аят айтылды. Ошондо ушул тартип менен айтылды да. Кетириси болсо, мисалы, бирөөгө азыр кандай мисал келтирсе экен? Мисалы, даратканага кирдиңиз, общественный местада бут жуй турган жер турат, анан дарат ала турган жер турат. Бут жуй турган жер бош экен дагы, дарат ала турган жерде адам алынат. Анан ага чейин бутумду жууп алайын деп бутуңузду бирин жууп алсаңыз, кийин дарат ала турган жер бошогондон кийин калган даратыңызды алсаңыз, бул даратыңыз өттүбү, өтпөдүбү деген маселе болот да. Кээбиркилерде өтпөйт, бирок туурасы өтөт. Ооба тартип бузулду. Бирок тартип сүннөт да. Сиз парз кылып атасыз. Жанагы айтылган 4 мүчө жуулуп атат, демек даратыңыз туура иншалла. Бирок сүннөттү аткарбагандыгы үчүн сүннөт калып кетет, исаат болот. Жакшы эмес болот. Кийинкиси вал бадаату бил маямин. Оң колу менен баштоо дейт. Бул 17-чиси болду. Ва руусил асаби' ва муқаддами рас. Колду жуу баштаганда оң колуң менен жуйсуң, мындай жууганда, анан колду негизи бул эме бармактын учунан баштап бул жакка жуйт экенбиз. Кээбиркилер мындай кылып жуушу мүмкүн да, оңой болот деп, туура эмес экен. Бул жактан бул жакка жуйбуз. Жана суу алып туруп мындай кылып мурун үйрөтөт болчу. Кумгандан куюп, мындай кылсаң агат, андан кийин мынтип жуучу да. Азыр эми кумгандагы жуугандар ошондой жуушу мүмкүн, бирок квартирада болсо, жандай краникте болсо, оң эме учун биринчи салыш керек экен. Кийин ва муқаддам рас. Мас тарткандан дагы аркадан астына эмес, астынан аркага, анан кайра кайтат. Кээбиркилер прическам бузулуп калбасын деп, мисалы, жөн эле мындай үстүнөн мас тартып коюшу мүмкүн да. Өтөбү? Ооба, ал деле өтөт, бирок сүннөт кылбаган болуп калат да. Ошондуктан негизи биздин аалымдар, айрыкча могу Орто Азия аалымдары чачты кыска алып жүрүүнү жактырган да. Умар радиаллаху анхунун, анан Али радиаллаху анхунун кийинки хадистерине карап, чачты кыска алып жүргөн жакшы болот эркектерге. Кийин ва масху рaqaba лал хулқум. Моюнга дагы мас тартуу сүннөт деди бул жерде. Хулқум ол кекиртек эмес. Мындайын аркасынан тартып коебуз. Ва кийла иннал арбаатал ахира мустахаббатун. Анан кээбиркилер айтат экен, акыркы ушул 4төө сүннөт эмес, бул мустахаб. Мустахаб дегенде бул сүннөттөн төмөнүрөөк даражадагы амал. Ошондо моюнга мас тартуу, оң кол менен жанагындай оң жак менен баштоо, тартип менен кылуу, анан ниет, булардын баары мустахаб деп айтылган дедик. Ошол ниет маселеси боюнча мен сиздерге иншалла ачыктап бердим. Мол адебин айтып коелу, кийин анан кайсы нерсе эмки сабакта кайсы нерсе даратты бузат, бузбайт, ошону айтабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва мин адабил вуду 14 шей'ан. Дараттын адептери 14 экен. Ал-жулусу фи маканин муртафи'ин. Бийик жерде отуруш. Бул жерде болсо анткени суусу кайра өзүңө акпаш керек да, башка жакка агып кетиш керек деген сөз. Экинчиси истикбалул кибла, кыблага бет алып отуруу. Бул дагы адаб, адеби, мустахаб же сүннөт эмес, адеп, жакшыраак деген сөз болуп атат. Ва адамул исти'ана би гайрихи, башка бирөөнүн жардамы менен албоо дейт. Бул маселе адепке жатат, бирок негизи жандай эгер алып койсо уруксат берген аалымдар бар. Өзү жуунуш, өзү дарат алыш керек болот. Ва адаму такаллуму би каламин нас. Адамдар сүйлөгөн сөздү сүйлөбөй. Мисалы, жөн эле сүйлөшүп дарат алганда эле адепти бузуп коет. Вал жаму байна ниятил калби ва фи'лил лисан. Ниет кылганда жүрөгүң менен ниет кылып, анан тил менен аны кайталаш дагы адепке кирет экен. Ва дуа бил ма'сур. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген дуаларды айтып дарат алган адеп экен. Ва тасмияту инда кулли удвин. Анан ар бир мүчөнү жууганда бисмилла деш адеп экен. Ва идхали хинсирихи фи симаги уднайхи. Анан ушул мол колду кулакка киргизип арчыш эме мас кылыш адеп экен. Анан сууну өтө ичинен киргизе бербейт кулактынчы. Бул кулактын ракушкасынын сырты эле, кол бата турган жерге эле нымдуулук жетсе болду да. Кээбиркилер нар жакка киргизип жибериши мүмкүн, ал зарыл эмес. Ва тахрику хатамихи ал-васи'. Чоң болсо дагы
жана шакегин бир сыра кыймылатып коюшат деп экен. Эгер кысып турган шакек болсо, обязательно кыймылатыш керек. Суу жетпей калат, даратың өтпөй калат, даратың жок болсо намазың жок, имамга чыгып алсаң баарынын намазы жок, аркадагы астагфирулла. Ошондуктан кысып турган шакек болсо кыймылатыш керек, чоң болсо кыймылатып коюу адеп. Вал мадмадату вал истиншаку бил ядил юмна вал имтихату бил юсра. Ооз менен мурундуга алып суу алып чайкаганда оң колуң менен, анан жанагындай бышкы чимкиргенде кол менен, сол кол менен болгон бул адеп. Бул шарт эмес, адеп болуп атат. Ва тавадду кабла духулил вакти ли гайрил ма'дур. Үзүрлүү болбогон адамга, үзүрлүү адам ар бир намазга дарат алат да. Бирок дараты жашнакай эле бар. Дара, мисалы, кыштын күнү айрыкча бир дарат менен жүрө бересиң да, барып намаз окуп коесуң кедечи. Анан ошондо намаз киргенде кайра даратты жаңылоо бул адеп болуп калат экен. Шарт эмес, мустахаб эмес, адеп. Валитияну би шахадатайни ба'даху. Дарат алып бүткөндөн кийин эки келимени айтыш дагы адеп. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах деш. Ва яшраба мин фадлил вадуи qaima. Анан дарат алып бүткөндөн кийин дараттын жанагы кумгандагы калган суусу калат го, ошону тике туруп ичкен адептерге жатат деп келет да китептерибиздечи. Эгер ошондо иче турган таза суу болсо, эми бул жерде. Ван якула, анан дарат алгандан кийин мындай деп айтканда адеп. Аллахумма, о Аллахым, иж'ални минат таввабин, мени тооба кылуучулардан кыл. Ва ж'ални минал мутатаххирин, мени тазалануучулардан кыл деп дуа кылыштаган адеп экен. Тооба кылуучулар деген сөз, ар бир адам күнөөкөр, күнөөкөрлөрдүн эң жакшысы тооба кылгандар. Тооба деген кайтуучу деген сөз. Аллах Таалага кайткандар. Аллахым баарыбызды тооба кылуучулардан кылсын, баарыбызга пайдалуу илим берсин, ошол илимибизге амал кылган насип этсин.